все 15 метр жылдыргыла алдыргыла. Моуну алдыргыла, эмесин алдыргыла, мындай кенен жол ачып берилет элге. Буну да киргиз керек. Буну киргизип суунун жээгин ачкыла да. Троллейбустарды Ош, Нарын берип туруп башка региондорго. Азыр бул жерде биз электробустарды киргизгенге толук кандуу шарттарын түзүп атабыз. Бишкек шаарына май айынан баштап 100дөн ашык электробустар келип баштайт. Мына ушул жерде буга чейин троллейбустар токтогон. Бишкек шаарындагы 2 жайды бүгүнкү күндө заман талабына жараша кытайлык компания убагында зарядтоочу, ушул кубаттоочу электробустарга атайын жай даярдап жатат. 25 майдан бир күндө кечиктирбей мөөнөтүнүн алдында ишке киргизүү пландалууда. Азыркы тапта ошол 120 электробуска бул жерде толук түрдө даярдык иштери 24 саат бою жүрүүдө. 120 автобуска каралган орундук. 64 зарядка бар. Арасында тез заряддачу бар, акырын жай заряддаткан бар. Ушундай шарт түзүлгөндө элдин көз карандысыз болуп, өз алдынча кыймылдоо, ал сага өзүң ишенимиң артып, күчүң артып, абдан сүйүнөсүң да. Ордо калаадагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеткиликтүү шарт түзүү максатында Касым Алыбайалинов атындагы китепканада мына ушундай өзгөчө пилоттук долбоор катары пандус орнотулду. Эми бул жерде окурмандар келип, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, ошондой эле жаш баласы менен коляска айдагандар дагы келип, кеңири китепкананын кызматтарын колдонсо болот. Ушундай эле өзгөчө пандустар мындан сырткары шаарда калк көп жайгашкан жерлерде, ошондо сырткары соода түйүндөрдө, ошондой эле калкты тейлөө борборлорунда дагы орнотуу милдеттендирилди. Шаардагы базарлардын баарын иретке келтирүү иштери уланууда. Орто Сай базарында дагы мына ушундай кызыл сызыктан чыгып кеткен мыйзамсыз күркөлөр, ошондой эле кандайдыр бир объекттер болсо, алардын бардыгы мыйзам чегинде ордуна келтирилүүдө. Ал эми кайсы бир убакытта мыйзамдуу жол менен сатылып алынган болсо, алардын ордуна кенемите төлөө же болбосо кандайдыр бир башка жерден объект сунуштоо ыкмасы менен мыйзамдуу түрдө жерлердин бардыгы иретке келтирилет. Мунун бардыгын чогулган элдерге кала башчысы өзү түшүндүрүп берди. Эч ким силердин жолуңарды, жериңерди келип туруп, кезип туруп, унуткула деп жибербейт. Баарын ошол жерде макулдашы менен. Анан биз айтып атабыз. Мамлекет болгондо, муниципалдык болгондо бул дагы эми өгөй бала эмес, бул дагы биздин мамлекетибиз да. Неге мамлекет, муниципал бир кемсинтип эле бир жок, баарына макул болбош керек деген маселе коебуз. Андай болбойт. Январь айында курулушу башталган 4 кабаттуу 252 автоунаага ылайыкталган мына ушундай унаа токтоочу жайдын азыркы тапта курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан учур 1,5 айдын ичинде бул толук түрдө бүткөрүлүп ишке берилет. Пилоттук аймак катары ишке ашып жаткан долбоор эгерде ийгиликтүү болсо, шаардын башка аймактарына дагы курулуп, өлкөдөгү эң башкы болгон унаа токтоочу жайлардын ушул тыгын маселесин чечүүгө салым кошмокчу. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.